фронттон кат. Ардактуу ата-энеме жана айылдын тургандарына. Амансыздарбы? Мени жарык дүнүгө алып келген асылдарым, ата-энем. Согуштун бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп жаткан айылдаштарым. Айыл апа, мал жан тынчпы? Кичинекей балдар чоңоюп, кары картаңдар демдүү күлүү жүрүшөбү? Мен өзүм жакшымын, ден соолугум жакшы. Азыр биз Ленинграддын алдындабыз. Айгышкан согуш жүрүп жатат. Бул жакта кан суудай төгүлдү. Канчалыган азаматтар кайтыш болду. Кимдир бирөөнүн сөөгү жерде калып, табылбай да калды. Белгисиз бойдон аларды жерге бердик. Бул жексур фашисттерди биз жеңебиз деген эзги үмүттөрүбүз, жакшы тилектерибиз бар. Жана буларга биз албетте жетишебиз. Ата, апа, менден кам санабагыла. Мен тайманбастан силерди эл караган жүзүңөрдү жер каратпай согушуп жатам. Өзүңүздөрдү абайлап, карап жүрүңүздөр. Буюрса жакында барып калам. Мына жаз да келди. Жаз келери менен биздин аскерлер фашисттик Германияны улам артка сүрүп жатат. Бул болсо бизге жеңиштин жакындап келе жатканын кабар берет. Аз күндөрдөн кийин жарык жүз менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Силерди сагынып, уулуңар Максутов Адил. 1945 жыл 30 апрель, Ленинград.